Баткен облусу 2008 жылдан тартып пилоттук негизде санариптик берүүгө өткөн. Мындан улам өкмөт тарабынан район шаарларда акысыз ресиверлер таркатылып, Кыргызстандын 10го жакын каналдарын көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Азыркы учурда облустун бардык аймагы санариптик берүү менен камсыздалган. Санариптик берүүнүн биринчи максаты элге сапаттуу телеберүүлөрү берүү болгон болсо, экинчиден биз кошуна мамлекеттер менен массалуу маалымат каражатынын коопсуздугун камсыздоо болгон. Ошондуктан көп мезгилдерде bizgiler артык болуп аткан, билесиңер, ошонго байланыштуу Баткен областында мындай ыкма киргизилген. Бүгүнкү күндө негизинен барлык областыбыз ушу системада иш алып барып атат. Чек ара аймактарындагы маалыматтык коопсуздукту жоюу максатында санариптик телеберүүгө өткөн менен кайрадан кошуна өлкөлөрдүн телеканалдарына кеңири жол ачылып отурат. Чек арада жайгашкан Баткен районунун Чоң Тала айылынын тургундары санарипке өткөн күндөн тарта кошуна Өзбекстандын 15 телеканалын, ал эми Тажикстандын 7 каналын көрүшөрүн билдиришти. Мен өзбек каналдарын кызыгып көрөм да, өзбектерден жакшы тарбиялуу сериалдарды берет. Үй бүлө менен отурганда өзбектердин кинолорун көрсөң, бемалал көрөсүң да. Анан энди өзү мына Мирден, анан российский, Кыргызстан каналдары да, мисалы Кыргызстардан орустардын кинолорун берип калат, көбүнчө чет мамлекет Америка ошол жактардын киносун бергенде, келиниң менен баягы кыздарың, күйөөң менен отурганда неме болуп калат да. Ыңгайсыз болуп калат да. Мындан улам өзбек каналдарынын аудиториясы Баткен облусунун чек арага жакын аймактарында да көбөйүп жаткандыгынан кабар берет. Бала бакча курагынан тартып улуу муундун өкүлдөрү да кошуна өлкөнүн телеберүүлөрүнө ыктап башташкан. Чек ара аймактарындагы мындай жагдай эне тилибизге, ошол эле учурда келечек муундардын аң сезимине терс таасирин тийгизиши мүмкүн дешет жергиликтүү тургундар. Кыргызстандан жакшы передачаларды берип турса биз көрбөйбүз. Эми жакшы передачалар жок, анан балдар мажбур Баластанды көрөт да, өзбектердин Баластан. Кыргызстанда кызыктыруучу жакшы программалар аз берилет, басымдуу бөлүгү саясаттар болуп эсептелинип атат азыр. Кыргызча мультфильмдерди, кыргызча кинолорду берселер, биздин балдарыбыз дагы кыргыз тилинди аябай жакшы өздөштүрөт эле. Көп эле өзбек каналдарын көргөнгө байланыштуу өзбек тилиге үйрөнүп кетеби деген ойдомун. Адистердин айтымында чек ара аймактарында эки мамлекет ортосундагы эфирдик толкундарды өткөрбөй коюу, же болбосо тосуп коюу мүмкүн эмес экен. Жөнөкөй тургундардын ички дүйнөсүнө сүңгүп кире алгандай берүүлөр менен кошуна өлкөлөрдүн телекомпаниялары көрөрмандарды тартып алууда. Аны кайтаруу үчүн толкундарды тосмолоо менен эмес, ата мекендик телерадио компаниялар атаандаштыкка туруштук берип, сапатын көтөрсө гана утуп чыга алабыз дейт маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Анын абалдан чыгуунун бирден бир жолу гана биздин өзүбүздүн аймактагы Кыргызстандын массалык маалымат каражаттарынын, телерадио компанияларынын сапатын жогорулатыш керек, берүүлөрүнүн сапатын. Ошол контентке, ошол аймактагы жөнөкөй жарандарга, кошуна өлкөнүн массалык маалымат каражаттарынан пайдаланып аткан жарандарды өзүнө тартуу үчүн эң кызыктуу берүүлөр менен, бүгүнкү күндүн талабына ылайык материалдар менен камсыздоо менен гана биз абалдан чыгышыбыз мүмкүн. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.